Өздөрүн Кыргызстандын өгөй тургундарыбыз деген жаңы конуштун жашоочулары көп жылдардан бери таза суу жана электр энергиясы жагынан түйшүк тартып келишет. Тиешелүү кызматкерлерге арызданганы менен айыл статусу берилбегендиктен жарытарлык жооп ала алышпайт. Свет маселеси өтө кыйын. Мынау мурдагы айыл өкмөтүбүз мынау столбаларды тургузуп светти тартып берди. Эми бул дагы айылдын орто чейиниге чейин онун ылдыйкы жактары өзүбүз бар тапкан мындай кичине тиргектер коюп, чууктар коюп, жер менен бир болуп турат азыр. Барсаң светтери слабый. Холодильник да иштете албайттар. Кечкурун көрүнбөйт да, шамчырактай болуп турат. Мындан сырткары 25 гектар жер аянтта жашаган тургундар болгону бир гана түтүктөн таза суу алышат экен. Алда эрте менен 1 саат убакыт гана берилгендиктен көпчүлүк жашоочулардын кезеги жетпей калат. Мындан улам кошуна айылдардан суу алып келүүгө аргасыз болушат. Суу болсо бир күндө эрте менен 1 саат суу келет. Ошол мезгилде бардыгыбыз ошол сууду талашып очерет менен алабыз. Бир күн ушул уктап калсаң же болсо башка иштер менен болгондо суусуз дагы каласың. Кээ бир күндөрү ушул жерде дагы суу чыкпай калып, Баткенден ташыган жаң жерин ичинен чоң талаадан ташыган күндөрүбүз болуп жүргөн. Мындай көйгөйлөр менен арызданган жашоочуларга тиешелүү кызматкерлерден жарытарлык жооп болбой келет. Кожолуктун саны аз болгондуктан айыл деген статус алынбай 10 жылга жакын убакыттан бери эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Жергиликтүү тургундар социалдык объектилер үчүн калтырылган жер участогу дыйкан чарбага өтүп кеткен деген наразычылыктарын билдиришти. Майда бир 2 гектардан ашык жер. Сос объекти жери. Мынау Баткенде иштеген Кулекбай деген бар. Эйлеп алып бар жоқты, оны қараң, ташты тизіп атат. Бияға жолды қысып, тал терек тигіп атат. Біз шу жерді документін алып келіп көрсөт бізге десек, қашып атат. Элди кысып атат да кыскасы. Аталган жер участогуна Жайчыбек Айтеминов аттуу жаран ээлик кылып жүрөт. 1999 жылы Баткен райондук администрациясынын токтомунун негизинде жеке менчикке берилип, Капар дыйкан чарбасын түзгөн. 2002 жылы 1 гектар 74 соттук жер аянтына мамлекеттик акт түзүлүп, Жайчыбек Айтеминовдун бир тууган агасы пайдаланып келет. Куликбай Капаров жеке менчиктеги жер участогун социалдык объектиге калтыруу негизсиз деген пикирде. 99 жылы кызыл китебин алганмын. Немесini algamın bugünkü günde Aytemirov Жайчыбек енемдин номунда турат. Biz ого членбиз. Менде кызыл китебим бар. Социалдык объектке калтырылган эмес. Жолду өзүңөр көрдүңөр, арыктан нар жагы элге берилген, арыктан бер жагы мага берилген. Арыктан 1-2-3 метр беракта мен границам, нар жагы неменики элдики. Жаңы конуштун ген планы түзүлүп жаткан учурда тиешелүү кызматкерлердин айынан жеке менчиктеги жер тилкесине социалдык объектилердин картасы түзүлүп калган. Ошол мезгилдеги айыл өкмөттөрү менен архитектура кызматкерлери биз менен макулдашпай туруп ген планды түзүп салышкан дейт райондук жерге жайгаштыруу жана укуктарды каттоо башкармалыгынын башчысы Абдиназар Ергешев. Магазин же болсо баняда бере аламбы? Бере албайм, сенин укугуң бетте катталып турат. Ошондой эле муну укугу катталып турганда өкмөттөр маани бербей эле архитектура менен ген план түзүп койгон. Айыл өкмөтү менен архитектура биргеликте шуну караш керек эле. Бизден заключение алыш керек эле. Бизде мына архитектураны берип атканда азыркы ген пландарда майылге макулдашылды деп туруп архитектор, мен, айыл өкмөтү бирге кол коюп печать басып. Качан гана жер тилкесинин ээси мамлекеттик актысын алып чыккан учурда ген план кайрадан түзүлүп, социалдык объектилердин орду башка жакка жылдырылыптыр. Анда да 40 соттук гана жер аянты ажыратылып, социалдык мекемелерге калтырылган. Архитектура кызматкерлеринен эки түрдүү ген план боюнча сураганыбызда жарытарлык жооп ала алган жокпуз. Mana şu полностью бизге карат дегенде биз полностью съемка кылып туруп барып проектный кылган. Муну биз кылган эмес, проектный жасатып бергенден кийин бу жерди биз соцклубка таштасак, бу жердин негизи чыккан. Мына депутаттар көрсөткөндөн кийин кайтадан жөнөткөнбүз. Жөнөтүп соцклуб утмай кажылдырганбыз. Жаңы конуштун жашоочулары толук маалыматтын жоктугунан социалдык объектилер үчүн калтырылган жер тилкеси жеке менчикте экендигине ишенишпейт. Анткени алар эски ген план боюнча гана маалыматы бар. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.